Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Сиздер менен кайрадан экран аркылуу жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Белгилүү себептер менен каналыма видео жүктөбөй калган болчумун. Кайрадан кайтып келдим деп айтсам жаңылышпаймын. Сиздерди мындан ары оңой жасалуучу макияждар менен, бюджеттүү косметикаларды колдонуп жасалган макияждар менен жана ар түрдүү сулуулук темасына байланыштуу видеолор менен кубанта бермекчимин. Сиздер менен мен, Дарья Батырханова. Достор, эгерде сиз боенбостон боенууну кааласаңыз, анда бул макияж сиз үчүн. Мен дал ушул макияжды Faberlic'тин Glam Team сериясы менен жасадым. Коюп жаткан тоналка сыворотка Neo Serum SPF 15 менен күндөн коргойт жана Soft Focus техникасы менен. Бул тоналка боюнча кийинки видеолордо толугураак айтып беремин. Достор, азыр мен кашымды көрсөтүп жаткан тинт менен боейм, же болбосо туш кашка арналган. Биринчиден бул каштан өңү менен боюп жатам. Аябай сонун тарайт жана фиксациялап коет жана каштарыбызды көп көрсөтүп коет. Мага ушунусу менен аябай жакты. Андан соң мен кашымды тегиздеп алам, тоналка менен эле тегиздеймин дагы. Кийинки этапка өтсөм болот. Кийинки этап мен көрсөтүп жаткан кисточка бул сонун карасаңыздар ачылып жана жабылат. Faberlic. Азыр ушул кисточканын жардамы менен упа колдономун. Бул упа аябай сонун Wet and Dry Perfect Me. Faberlic'тин жаңы упасы. Wet and Dry бул нымдуу жана кургак дегенди билдирет. Бул боюнча да кийинки видеолор толук айтып беремин. Макияждын маңызы дал ушул палетадан башталат. Бул палета мен өзүмдүн фаворитиме 100% айланды десем жаңылышпаймын. 5 бөлүкчөдөн турат, ортоңкусу хайлайтер. Азыр мен кашыма астына хайлайтерди коюп жатамын. Жогорку деңгээлдеги жылтылдоо, же болбосо орусча айтканда сияние. Кашымдын астына коюп алган соң көзүмдүн ички бурчуна коюп аламын. Жана илебим бир аз чоңураак көрүнүш үчүн, же болбосо помадага акцент жасаш үчүн илебимдин жогорку жагына коюп алам. Андан соң мурдубуздун дал ортосуна коебуз дагы, жогору көздөй бойлойбуз. Көзүбүзгө бир аз нурдануу берүү үчүн көзүбүздүн ички бурчтарына хайлайтерди колдонобуз. Достор, эгерде сияние деген сөздүн кыргызчасын билсеңиздер, комментарийге калтырып коюңуздар. Алдын ала рахмат. Эми биз эгибиздин уч жагына бир аз коебуз дагы жана жаагыбыздын жогорку жагына өтөбүз. Мынакей ушундай жолдор менен. Эми бизде кийинки кадам бул палетанын экинчи этабы скульптур. Скульптур жылтырабаган эффекти менен болгондуктан негизи бетти контурлоого иштетилет. Азыр биз бетибизди контурлайбыз, кулагыбыздан жогору көздөй, оозду карай жана 2 бармак калчудай аралык таштап. Негизи бул скульптурлаганда бет визуалдуу түрдө арыгыраак көрүнөт жана формасы тасталат. Оңоюраак жасашыбыз үчүн биз 3 деген санды жазабыз. Мынакей достор, ушул эле кадамдарды биз кийинки бетибизде кайталайбыз, дубликация кылабыз. Негизи бул палетанын мага жаккан жагы аябай сонун жайылат экен жана кист менен дагы, кол менен да койсо сонун жайылат экен, бир жерде топтолуп калбайт экен. Достор, бул универсалдуу палетанын да бир өзгөчөлүгү, макияж жасаса да болот, көздү да, оозду да боесо болот, бирок мен азыр оозумду боебоймун, бирок көзүмдү ушул чоң парпайган Faberlic'тин кыйгач кисточканын жардамы менен боеп аламын. Башыңызда өзүңүздөр көргөндөй эле ички бурчтарын мен хайлайтер менен боеп алганмын. Азыр болсо скульптур менен боеп жатамын. Дал эле ушул скульптурдун жардамы менен көзүбүздүн дагы астыңкы кабатын боеп алабыз. Эгерде биз палетканын 3-чү бөлүкчөсүнө таянсак, бул бизде крем упасы бетибиздин кымтыктарын жаап жашырып коет. Эми биз скульптур менен мурдубузду кырдаачыраак көрсөтүү максатында коррекцияга өтөбүз. Жанагы эле кисточканы бир аз кысып алып туруп, өйдө төмөн ушундай жолдор менен боейбуз дагы, чекет жакка жайып салабыз. Мынакей достор, эми биз кийинки этапка өтөбүз. 4-чү этап бул бизде бронзер. Негизи мен бронзерди аябай жакшы көрөм, анткени бетибизди эс алдырып көрсөтүп коет. Скульптур бир аз бетибизди сүрдүү көрсөтсө, бронзер жылтыраган эффекти бар болгондуктан бетибизди нурдуураак көрсөтүп коет. Эми биз кийинки этапка өтөбүз. Бул бизде румяна. Румяна негизи бетке жаштык берет жана сергүүндүк берет. Румянанын коюу жолдору бар. Бир аз күлүшүбүз керек. Күлгөндө бетибиз бир аз томпоюп чыгып калган жерине ушундай жолдор менен коюп чыгабыз. Макияждын акыркы кадамдарын толуктоочу каражат бул бизде туш. Мен учурумда Stretch Tush Extreme, бул Faberlic'тики 52-48. Бул биринчиден кирпиктерди узартат жана көлөм кошот, бир аз кайрып коет, эң негизгиси фиксация кылып коет. Мындан тышкары бул кисточкасы силикон болгондуктан ар бир кирпиктерибизди өзгөчө боеп, кадимкидей узартып,
жаткан кези. Негизи бул туш боюнча кыска кирпиктерге жана тегиз эмес кирпиктери бар айымдарга туура келет деп айтамын. Өзүңүздөр байкагандай эле менин кирпиктерим жок эсе, мындай анча билинер билинбес болчу. Сиздердин көз алдыңыздарда менин кирпиктерим узун кирпиктерге айланды. Мынакей достор, макияж да соңуна жетип калды. Анда эмесе акыркы кадамдарга өтсөк. Достор, мен көрсөтүп жаткан калем бул эринге арналган Востун негизинде жасалган калем. Аябай сонун, жумшак жугат, туруктуу эң негизгиси. Бул калемди биз контур катары гана эмес, биз помада сыяктуу да колдонсок болот. Достор, кульминациялык учур менин макияжымды 3D эффектиси менен болгон бальзам филлер толуктайт. Бул бальзам филлер көпчүлүк айымдардын жүрөгүнөн орун тапты деп айтсам болот, жана фаворитине айланды. Бул филлерди койгондо ошол замат биздин эриндерибиз чоңойгонун байкайбыз визуалдуу түрдө, жана жээктери, контурлары кадимкидей тегиз жана тастыкталып калганын байкайбыз. Негизи бул бальзам жылтыраган, жылтылдаган айнек эффектисин берет. Ушуну менен биздин макияж соңуна жетти. Эгерде сиздерге макияж жана видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Каналга каттала элек болсоңуздар катталып, кийинки видеону өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроonu басып коюңуздар. Эгерде макияжга тиешелүү жана сулуулук темасына суроолоруңуздар болсо, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди, комментарийиңиздерди калтырып коюңуздар. Сиздер менен мен Дарья Батырханова болдум.